Кирет. Так, өзі астафырла бүгін жин шүліп өйлі қойын деді білем мейлем. Өзі еркекке деле, аялға деле жин кирет. Бирок унутпашыбыз керек. Биздин ар бирибиздин өзү жинибиз бар. Еркектин дагы, аялдын дагы жини бар. Аны карин деп айтат. Ал жин бул биз менен төрөлгөн, анан биз менен кошо кетет. Бир дагы адам жини жок деп ойлобош керек. Менин жиним жок, мен таптазамын дебесин. Бул Аллах Таала жаратканда bir perişte bir cin менен жараткан. Хадистерде ошондой бул нерсе. Хадистерде ошондой нерсе. Алымдар мындай түшүндүрөт. Эгерде сенде жаманчылыкты ойлоо көбүрөөк болуп кеткен болсо, жаманчылыкка майыл болуп көбүрөөк ошол жакка бурулуп кетип аткан болсоң, анда ошол сенин шайтаның сенин үстөмдүктө болуп алды деген сөз деп айтышат. Эгерде сен жакшы жакка көбүрөөк ойлонуп, жакшы нерсени кылсам экен деп аракет кылып көбүрөөк жашап урсаң, анда сен шайтандын үстүнө үстөмдүлүк болдуң. Сенин оң жагыңдагы периштең сенин жардамчың болуп, ушундай бир туура жолго багыттап кетти сөз. Сен васвасага, азгырыкка берилбей кал деген сөз. Ошол сенин пайгамбар айткан да, тиги силер ниет амалыңар менен жете албай турган нерсеге ниетиңер менен жетесиңер деген. Эгер сен ниетиң оң боло берип турган болсо, акырты ошоко барат. Шайтан, жанында жүргөн шайтаның ал жеңилип берет экен. Бирок кээ алымдар ортосунда мусулман болуп калабы же капыр болуп калабы деген сөзгө талашышат. Мусулман же ушундай эмес депчи, ал эч качан мусулман болбойт деп айтышат. Бирок бардыгыбызда бары бар. Ал эми башка жагынан өңүттө караганда, эркекке дагы жиндер кирет. Кадимги сый кара дуба менен жиндер кирет. Көп убакыттарда кара дубаларга мындай айтканда башчылык кылып же болбосо аны кармаган жиндер болот. Жана сыйкырлардын кара дубанын бардыгы тең жиндер кармаган болот. Сырттан жана иштен деп айтат. Бул мындай айтканда жанакындай бир эмедеги жиндер, астагфирулла, алымдар, ушундай рукия менен алымдар аракет кылган алымдар айтышынча сырттан жана иштен жиндер камалат. Иштегиси бар, сырттагысы бар. Демек, иштеги жиндер киргенде адамдарды ар кандай акыбал амал кап келет. Алар жанакындай бир жинди болгон акыбалга чейин болуп калышы мүмкүн. Эстен танып жыгылып, оорукчан болуп, депрессия, стресске түшүп, дайым баштары ооруп, ушундай нерсеге өтүп кетет. Алардын өзүнүн мындай жолдору бар. Кээ бирлер айтат, жада калса деформация кылып койгон, жанакы сөөктөрүнөн бери кыйшайып кетет. Денелеринин ар кандай нерсе өсүп кетет. Ушундай нерсеге чейин апарат. Эркектерге да ушундай болот. Ошол эле мезгилде сырттан дагы болот. Кулактарга угулат, сүйлөйт, бирөөлөр сүйлөп туруп алат, кыйкырат, чакырат, коркутат. Бул нерсе бул эркектерге дагы болот мындай нерселер. Бирок көпчүлүк убакыттарда аялдарга кирет. Эмне үчүн дегенде, аялдар жашоодо бойле көбүрөөк депрессия, стресс алат. Аялдар көбүрөөк бойле эмнеген депрессия, стресс алат. Мисалы алсак, кичинекей мен көчө бала тарбия жөнүндө айтканда силерге айттым, балдарыңарды стресске түшүрбөгүлө дедик. Урушуп атканыңарды көрбөсүн. Балдарыңар урушуп атканын көрбөсүн деп. Эмне үчүн дегенде, ошол нерсенин бардыгы тең баягы жазылган, дискте жазылгансып калып калат. Ошол балдардын жүрөгүнө коркунуч пайда болот. Сени катуу кыйкырганыңда, ушундай урушканыңда, ошол нерселерде баягы балдарга, көбүнчө кыздарга көбүрөөк так калып калат. Анан көбүрөөк ыйлашат. Көбүрөөк субханалла баягы таарынышат, көбүрөөк адашышат дегендей, ошол себептен субхана аял кишиге көбүрөөк жинер кирет. 4 нерсе отурган болсо, ошо 4 нерседен көп аялдарда болот. Ошон үчүн көбүрөөк 75%га чейин аялдарга көбүрөөк жин кирип кетет деген сөз. Ушундай экен. Эми аял кишилерден чыгышы да кээ бирде оорураак болуп калат. Эркектерден чыгышы жеңилирээк болуп калат. Эркек көтөрүмдүү болгон себебинен жана субхана анын ичинде жиндер көбүнчөсү мындай баягы мындай айтканда чыгарганда көбүрөөк проблема болбойт деген сөз эркектер. Бирок биз мындан коркпошубуз керек. Дайым айтам, жин кирип кетти десе эле, ай деп эле бай өзүңдү тыштап эле жоготуп эле башыңы айлантып эле жыгылып калыш кереги жок. Садака бериш керек. Зикирлерге көбүрөөк көңүл буруш керек.
намаз окуш керек. Мына орозо убагында байланып калат, субханалла. Ушул вакыттарда, ыйык түндөрдө Куранга тилават көбүрөөк болуш керек. Арам неден алыс болгонго аракет кылыш керек деген нерселерди кылыш керек. Бирок муну менен күрөшөм деп, буга болгон дүйнөңөрдү салып, болгон убактыңды салып, болгон жашооңду коротуп кереги жок. Шариаттын чегинен чыкпа, Кудайдын буйругун аткара бер, иншалла бул суноо сенден кетет. Мүмкүн болушунча өзүңдү такыба карма, мүмкүн болушунча Куран аяттарды оку, мүмкүн болушунча жашооңду туурала. Мына ушул эле. Мисалы көчө мага бир айтат, молдоке, мен өзүм окуганым жакшыбы, же болбосо сизге окуганым жакшыбы дейт. Албетте өзүң окуганың жакшы. Муну унутпаш керек. Пайгамбардын хадиси бул. Пайгамбардын хадиси бул. Мен муну көп жашырбайм. Жок, мага окуткула деп айтпайм мен. Же болбосо баландай кылды. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир жухуттан, согуштан келгенде бир сахабаны казалган. Мен аттарга мерекмин, унутуп калдым. Бирок хадиси анык эсимде. Маанисинде ушундай. 4 баласы калып калган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көңүл айтып кел дейт. Негизи көңүл айтып келиш ошондон калган. Көңүл айтыш керек шариатта. Бирок каза болсо, анын эмесине бар, үйесине бар, көңүл айтыш керек. Көңүл айтканда мына аркасын таптап, инна лиллахи ва раджиун, тууганым эми сабыр кылыңыз, биз да бул дүйнө өтөбүз деп ушундай айтыш керек. Анан бара ыйлап, буркурап, эсили кайдан, анан сени кайдан көрөм, былтыр көрөм, кийин көрөм, билбейм дегенде кереги жок андай. Өкүрүп кереги жок. Жакшы эмес. Дурус эмес. Өкүрүштү кечке шариятыбызда кээ бир айтат, мына уйлар деле өлгөн уйдун түйүнө өкүрөт турбай, биз эми уйдан келбейбиз. Эми уйдун деңгээле түшүп алган адамдарга эли жок, өкүрө бер, пожалуйста. Мен уй эмесмин. Кудайга шүкүр, алхамдулилlah мусулманбыз. Андай кереги жок нерсе. Анан субханалла, мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, анан келгенде баягы аялы, я Расулулла, менин бул балдарым ичинен бул кызыма көбүрөөк көз тийип атат, ушуга дем салып берсеңиз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен өзүң окуганың жакшыраак деп анан пайгамбар мындай кыл деп үйрөткөн экен. Ошондой эле пайгамбар Хасан жана Хусейн өз небересине өзү дем салган экен. Демек өзүңө эгерде кубатың, күчүң жетсе, иманың кубаты жетип атса, өзүң дем салганды үйрөн. Эртең менен кечинде. Же болбосо мечиттерге баргыла, бардыгы Кудайга шүгүр, мечиттердин баардыгы аалым дамылалар келди. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда мындан учулубуз баягы эмес, кура эмес, субханалла, Кудайга шүгүр, азыр аалымдар көп. Кантип дем салсам болот деп сурагыла. Ушундай кыйналып аттым эле. Анан кийин жок, өзүң дем салып көргөндөн кийин ушу болбой атса, анан кийин урукуячы аалымдарга, дамылаларга барып дем салдырсаң, анан ошондо пайда көбүрөөк болот деп айтабыз. Биз ушу дин ушундай нерсе да. Динди оорлоткон болбойт. Дин өзү жеңил. Бизде Алла Таала бактылуу болуш үчүн берген диндичи. Адам дин менен жашап бактылуу болуш керек негизиндечи. Дин өзү бул оор болгон нерсе эмес. Бул сени менин жүрөгүмө, табиятыма жакын эле нерсе. Муну эч ким бирөөсү мындай жок, бул мага эмес, бул мен үчүн эмес, мен даяр эмесмин. Жок, бул акмакчылык жөн элечи. Бул жөн эле мындай айтканда өзүңдү өзүң алдооңго эле, башка нерсе эмес. Динде бар нерсе өз ордуна коюлган. Бар нерсе чек-чеги менен, бүт нерсе орду менен. Болгон нерсеси чектен чыгып кеткендер өзүбүз бизбиз. Кээ бир нерсени ашепки кылып эле асманда тийебиз. Ошондой эле ооруп калсаң, субханалла, ашепкиге тийбе, чектен чыгып кетпе. Бир молдого чуркап, тияктан тиякка барып сайылып, анан тиге дем салдырсың, буга дем салдырышың керек. Анан тиге бул жана начар молдо экен, бул күчтүү молдо керек. Жок, андай нерсе жок. Бардык аалымдар бир эле жерде окуган, бир эле китеп окуган. Ушундай нерсе, болгон нерсе сен өзүңдүн якын, өзүңдүн ишенимиң начар деген сөз. Кээ бирлер мен молдолорго ишенбейм дейт. Бирок молдонун айтканын эле кылып атпайсыңбы? Ошондой нерсе кылбагыла. Жашоону жеңилдетиш үчүн ар бир адам бир устазы болуш керек. Мейли бир өңүттө, бияк өңүттө болсун. Бүткүл нерсеңер. Мен көчөдө сабакта айттым, шамда эмне өзүңөрдүн жашооңорду оңдош үчүн жашооңордо бир устаз, бир молдону кармагыла. Ошону кармап алып, ошол устаз көрсөткөн такыба карагыла. Ариф болсун, такыба болсун, Кудайдан корккон болсун, ошону кармап, ошонун насааты менен жашагыла. Өзүңөр насаат керек. Бизге мисалы сотканын ичиндеги аалымдардын насааттары көп пайда бербей калышы мүмкүн да. Анын жанына отуруп, анын канчалык ошол молдон такыба жакшы молдон алдырса, мен аялдар болсо устаздар деп коеюн. Күйөөлөрүңөр таап берген, ата-энеңер таап берген
ошол устазанын алдына барып, субханалла, ошонун жанында отурула. Ошону жугат кадимгидей. Жашооңор оңолуп баштайт. 200'ün жанында отуруп калсаң 200 болуп калышы мүмкүн. Мындай тамаша көй, жалжаң менен отурсаң жалжаң болуп калышы мүмкүн. Эгерде мындай айтканда ошону жугат деген сөз. Ошол эле мезгилде боол ооруга чалдыгып калгандар эмне кылыш керек экен? Өзү колдон келишинче субханалла ошондой бир таквачылык кылып Кудайдан коркамал кыла бериш керек. Аракет кылабызбы? Бизден де кечиресиздер субханалла.